Шайлоо деп атпайбы? Шайлоо бул деген элдин чечими болот. Эл кандай чечим кабыл алса, ошондой болот. Биз ал элдин чечимине биз баш ийишибиз керек. Бүгүнкү күндө депутаттардын айлыктары өтө эле жогору. Былтыр пандемия учурунда каникулга кетип калышпадыбы? Ошондо расмий маалыматтар чыга баштабады. Интернет булактарыначы 200 миңден 300 миңден алат экен депчи. Ошондон эле мындай бир жыйынтык чыгарып коюш керек да. Мугалим, медиктер, мен дагы бир жолу кайталап кетейин, бул биздин баягы флагмандарыбыз да. Анткени оорусаң кимге барасың? Медиктерге барасың. Билим алыш үчүн мугалимдер билим берет. Урматтуу шайлоочулар, 28 ноябрь келерки 5 жылга болгон тагдырыбызды чече турган күн. Сиздерден суранат элем, жүрөгүңүздөр менен, чын дилиңиздер менен шайлоого келип катышып бериңиздер. Себеби жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу башкы орган деп эсептелет. Жогорку кеңешке кесипкөй юристтер, экономисттер, илимий элитанын мүчөлөрү келип отуруш керек ошол жогорку кеңешке. Бүгүнкү күндө өлкө башчыбыз кепилдигин берип атат, таза шайлоо өтөт деп. Мына ошол мүмкүнчүлүк менен бүгүн колдонуп калышыбыз керек. Эскилерди кетирип, жаңыларды алып келип, өлкө жаңыланууга абдан муктаж. Урматтуу шайлоочулар, ушул 28 ноябрь күндө боло турган, берилип аткан мүмкүнчүлүгүңүз менен колдонуп калыңыздар. Андыктан, урматтуу шайлоочулар, эри шарка кымалага келип, ынтымак, ырашкерликте капкалуу шаарды, Ордолуу мамлекетти бирге куралы. Ордо саясий партиясы бюллетенде номер 19, менин жеке номерим номер 12. Ордо бул туура тандоо. Ордо саясий партиясы номер 19. Ордо туура тандоо.